Европа эркектери эрге тие баштады. Аталар аябай демократ. Ошо керекпи? Ар ким өзү ойлош керек да, мен баламды эмне кылам келечекте. Ким кылып чыгарам? Да, атам мага запкы берип коюптур, ушундай мыкаачы ата экен мага. Но менчи? Ушуну туура түшүнүш керек. Жок, мен андай болбойм деп бир ботко чыгар, жоксо мен атамдан да менден өткөн мужикти чыгарам де, баланы камчы саптай кылып кой. Мен жашоодо эле көп адамдан көрдүм ушул нерсеге кабылганчы. Анан кыргыздардын бир немеси башкача багай мындай. Илгерки аталарыбыз башкача болгон го, билесиз. Балдар сүрдөн турчу. Анан азыркы биздин жаштарыбыз баягы барган сайын тарбиясы да өзгөрүп, мурунку муун менен азыркынын айырмасы өтө чоң экен агай. Ошо балдар эми аталарда да маселе, аталарда, энелерде бир илгери уккан сөзүбүз бар эле устаздардан. Мен баламды ким төрөйт жана ким тарбиялайт деп катын издегенден башталат тарбия дейт да. Балага качан тарбия бериш керек десе, Макаренко айтып атат, төрөлгөндөн баштап дейт. Кыргыздар айтат, катын издегенден башталат дейт. Мен баламды кандай эне төрөйт? Да? То есть төрөш өзүнчө бир алым да. Бала көтөрүш бул өзүнчө алам. Азыр көп бала көтөрө албайт. Да? Жаны ширин аябай. Анан аны төрөш бир машакат. Анан аны бутка тургузуш, аны тарбиялаш. Бекеринен энени Кудай Таалам беш үстүнө койбойт да. Бул аябай оор түйшүк да. Эне бала көтөргөндөн ары барып бери келет. Төрөгөндөн ары барып бери келет. Эми тарбиялагандачы күндөн ары барып бери келет. Ушуну кайсы катынды алсам менден эркек чыгарат деп, ошо катын издегенде тарбия башталат деп атат. Ким ошентип издеп атат? Ким ошентип издеп атат? Аз агай. Жок да, бүт краскасын карап эле там электровеник шык өтсө үйлөнүп алат, аны эртеси күнү маңкасын куйлтуп коюп атпайбы.